Урматтуу менин угармандарым, окурмандарым, кайрадан кайрылуу жасаганга туура келип атат. Көп күндөн бери эле мага чалуулар болуп атат угармандардан. Эки тараптын үчүнчү китеби тезирээк чыгыш үчүн угармандар өз салымдарын кошкусу келгендерин айтып атышат. Адегенде мен буга аябай эле каршы болгом. Бирок чалуулар деле токтобой атат. Кээ бирлер айтып атат, биз сизге кайыр берген жерибиз жок. Сиздин 20 жылдык эмгекти баалап, сизге колубуздан келишинче калем акыңызды төлөсөк деп атабыз. Китепти сатып алып окусак деле акчабыз кетмек дегендер да болуп атат. Кээ бирлери болсо уруша кетип атышат даже. Эмнеге сунган колубузду суутасыз деп. Китеп чыгаруучунун деле аябай оор, убарасы көп жана кымбат процесс. Чындыгында аудио китептен мен деле окуп аткан чолпон деле 1 сом пайда көргөн жерибиз жок. Биздин максат чыгарманы болушунча элдин тереңирээк катмарына жайылтуу болуп атат. Себеби китеп түрүндө элге жайылтуу бул почти что невозможно эме болуп атат да. Жолдору жок. Бир гана Бишкек чоң мындай каракол ушундай шаарлардан эле эме кылбаса, айылдарга жеткирүү абдан эле оор. Ошондуктан аудио китеп болсо дагы эл ушу чыгарма менен таанышып, өзүнүн баасын берсин деген максатта ошол аудио китеп окулуп атат. Чолпон дагы өзүнүн ушу алтын убактысын коротуп, ушу китепти окуп, атайын угармандар үчүн аракет кылып атабыз. Чыгарма жаралгандан кийин элге жетиши керек да. Элге жетиши керек, элдин сынын алыш керек. Анан эми элден аябай жакшы сын пикирлер, аябай жакшы каалоо тилектер айтылып атат. Аны өзүңөр деле көрүп атасыңар комментарийлерден. Ошондуктан бул китепти андан ары да өнүктүрүш керек деген ошондой чечимге келдим да. Өкмөт тарабынан болсо ушул убакка чейин деле 1 сом жардам болгон жер жок. Мен кайра кайрылып атып, уже кайрылгым деле келбей калды аларга. Спонсорлорум дагы улам бир нерсени айтып, жардам бербесин так айтпай, убакытты аябай созуп атышат да. Анан акыркы кезде ал спонсорлордон деле уже түңүлүп баштадым, түңүлүп деле калдым. Алар деле бербейт окшойт. Бирөөсү ой бул бири мен бир ресторандын акчасы турбайбы деген дагы адамдар болгон да. Мен муну жөн эле мындай эле берип коем сага, давай кел деген. Анан барсам кайра башкача сүйлөп, уже мындай. Эми анын баарыңар эле түшүнөсүңөр азыр заман кандай болуп атат. Эч кайсы ошондой болуп атат. Анан ошондуктан эми азыр угармандардын жардам берели деген сунушуна макул болууну чечтим. Себеби китептин эң маанилүү, чечүүчү, мындай эң кызыктуу баардык окуянын чечиле турган, эметте турган жерине келгенде китепти эртерээк чыгарыш керек болуп атат. Эртерээк чыгарып, анан аудио китепти да чыгарып, китеп жетпеген жердегилер аудио китепти окуп аткандар дальше аягына чейин окушу керек да. Китептин аягын уже эме кылыш керек. Ошондуктан ошол угармандардын өздөрүнүн сунушуна мен акырын макул болууну чечтим. Макул болуп, элден колунан келишинче ошо элден берип аткан жардамын алууну чечтим. Жардам берүүнү каалоочулар болсо, ошо менин 709 440 номеримдеги М-банк же болбосо О деньги мобилдик кошелокко өзүңөрдүн колуңардан келген көңүлүңөрдөн чыккан каражатты салсаңыздар болот. Ошондой эле китептин биринчи, экинчисин сатып алууну каалагандар болсо, ошол эле номерге кайрылсаңыздар болот. Бул китептин чыгышын аябай тездетип жакындатат да. Биз деле ошо колдон келген аракеттин баарын кылып атабыз. Но однако чынында эле китеп чыгаруу азыркы заманда тем более бизге окшогон мындай карапайым адамдар үчүн аябай кымбат нерсе. Мен китеп чыгарыш үчүн 250 000 сом керек. Бул биз үчүн аябай
бул эле акча да чындыгында. Анан еще убара керек, канча ал үчүн жүрүш керек, шаарга барыш керек. Ошол жакта күндөп жүрүш керек, издательствону кайтарыш керек. Анысы болот, мунусу болот, баарын бүтүрүш керек. Иши кылса көп да мунун жумуштары. Анан ошон үчүн китептин 3-чү китептин чыгышы кармалып аткан үчүн дагы биринчи иреттен кечирим сурайм баарыңардан. Шартка байланыштуу бизди да туура түшүнгүлө. Шарт ушундай болуп атат. Анан колуңардан келген жардамды бере бергиле. Ошол М-банкка же О деңгейге, ошол менин телефон номериме. Баарыңарга ушу колдоо көрсөтөлү деп дагылат кылып, кыргыздын адабияты үчүн, кыргыздын маданияты үчүн күйгөнүңөргө, ушул өзүңөрдүн бир руханий жан дүйнөңөрдү байытыш үчүн кылган аракетиңерге баардыгыңарга чоң рахмат. Баардыгыңарга ден соолук, бакубат жашоо тилейм. Бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Менин ушул көп жылдык эмгегимди баалап колдоо көрсөтөлү дегениңер мен үчүн аябай чоң бакыт. Ушу эл колдоп атса, эл көңүл буруп атса, эл алты бүлүшүнтүп колдоо көрсөтөбүз, колубуздан келгени беребиз деп атса, демек мен жаман чыгарма жазган жокмун деген ойдомун. Ошондуктан баардыгыңыздарга дагы бир ирет чоң рахмат. Сиздерди урматтоо менен Бурулуш Сатиева.